Арыбаңыздар, ардактуу адабият сүйүүчүлөр. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Баялиновдун Боордуштур романын улантып окуйбуз. Экинчи бөлүктүн Куугунтукта бөлүгү. Чёрный отрядындагы адамдардын үйлөрүнө таратып, Пржевальскийге келсе, отпускадан кайткан солдаттар шаар ичинде көбөйүп калыптыр. Большевиктердин демилгечи тобу түзүлүп, убактылуу өкмөттүн комиссарларына каршы көчөлөргө ураан плакаттар жабыштырылып, айтор бир топ жаңылыктар болуп калган экен. Демилгечи топтун мүчөлөрү Терентьев, Чкасов, Пачкалов, Иванов, Кравцевтердин жетекчиликтери менен алгачкы бир болуп өткөн жыйналыштарында өзүбүздү большевикпиз деп эсептейбиз. Эксплуататорлорду жоюп, анын ордуна совет өкмөтүн орнотууга бардык күчүбүздү жумшайбыз деп анттарын беришиптир. Бул кабарды укканда Чёрный кубанды. Ташкентте совет өкмөтү орногонун айтып, жердештерин кубандыра келип, баргыла, бул жакта совет өкмөтүнүн орногонун элиңерге айткыла, өзүңөр дагы совет өкмөтүн орноткула деп андагы большевиктер айтышты дегенде. Ура, жолдоштор, ура! Биздин шаарыбызда дагы эркиндик таңы атат экен дешти алар. Мындан бир аз күндөн кийин эле Пишпек Токмокто дагы совет өкмөтү орноду деген кабар угулуп калды. Пржевальскийдин большевиктери андан бетер шыктанып, убактылуу өкмөттүн комиссарларына каршы көтөрүлүп чыкмакчы болушту. Бирок анын алдын ала бир топ чаралар көрүшпөсө да, шарт эле кантип көтөрүлүш чыгарышат. Эң обол гарнизондогу солдаттарды куралсыздандыруу керек да. Гарнизон Попелявскийдин колунда турса, аналар кантип куралсыздандырат? Гарнизондо кыргыздын 16-жылкы көтөрүлүшүн басуу үчүн жиберилген самаралык дружина бар. Тиги жак бул жактан качып келип жайланышкан офицер, юнкерлер дагы ошондо. Армияга алынган Ысык көлдүн айланасындагы селолордогу кулактардын балдары да канда. Араларында совет өкмөтүнүн эмне экендигин билбей, олку-солку болгондору да жок эмес. Большевиктердин идеясын жактап, тынчтыкты самагандары дагы толуп жатат. Уйдун бөйрөгүндөй ушундай ар түрдүү идеяда болгон гарнизондун солдаттарын бир жөнгө салбай туруп көтөрүлүш чыгарам деш, ал бир коркунучтуу, кооптуу иш. Демек, ага даярдык керек, сактык керек, этияттык керек. Демилгечи топтун жетекчилери жашырын жыйналыш чакырып, ушул маселе жөнүндө талкуулашты. Ары кетип, бери кетип, акырында солдаттарга Россиянын көп жерлеринде совет өкмөтү тармак жайып, чыңалып бара жатканын, Ташкент гана эмес, Токмок менен Пишпекте дагы совет өкмөтү орногонун аларга астыртан айтууну Чёрныйга тапшырышты. Колунан көөрү төгүлгөн ал бир мыкты мастер эле. Мылтык, тапанча, октары жасоону жакшы билүүчү. Кино көрсөтүү тетиги дагы ага тааныш. Ташкенттен келе жатканда Пишпек шаарынан эски кинодвижогун сатып алып, өзү менен бирге ала келген. Ошону ремонттоп, кезек-кезек чет жактардан келе калган кинолорду көрсөтө турган Ягыр карыяга аны өткөрүп берип, ага өзү да кол кабыш кылып, шаардыктарга кино көрсөтө башташкан. Бир күнү ал гарнизондун солдаттарын акчасыз киного чакырды. Кино движогу такылдап түкүлдөп, кичинекей трубасынан буркулдата коюу түтүн чыгарып иштеп жатты. Клубтун айланасына электр шамы жарыгын түшүрүп, жарк журк этет. Солдаттардын залда кино көрүп жатышкандары да, короодо кезек күтүп турушкандары да, көчөдө ары бери басышкандары да бар. Алардын кимиси совет өкмөтүн жактап, кимиси каршы болоорун Сергей менен Николай деген казарманын большевик солдаттары беш колундай жакшы билишет. Ишенген солдаттарын алар биерден экиден чыгарып келип, клубтун подвалына киргизе беришти. Подвалда кинодвижоктун аны-мунуларын оңдомуш болуп отурган Чёрный аларды жылуу жүзү менен каршы алып, жакында Ташкенттен кайтканын, Токмок менен Пишпекте болгонун, ал жакта азыр совет өкмөтү орногонун айтып келип, мында Пржевальскийде дагы совет өкмөтүн орнотуубуз керек дегенде, макул ошентели, эмнеге карап турабыз? Давайте господиндерди алып ыргытып,
Совет өкмөтүн орнотолу дешти. Алардын ар кимиси ага каршы болбостон. Февраль айынын аяк ченели. Убактылуу өкмөттүн комиссарлардын жетекчилиги менен жер маселеси жөнүндө шаар клубунда уездик съезд ачылды. Андалар убактылуу өкмөт элдин, бөтөнчө крестьяндардын мүдөөсүн жактайт, а большевиктер болсо аларды четтетип, жактагандары жумушчулар деген анткор, арам сөздөрүн айтуудан алар ооздорун тыйган жок. Ушул учурдан пайдаланып большевиктер эртең базардын аянтында чоң митинг болот, жаңылык угузулат. Бириңер калбай келгиле деп түнү бою көчөлөргө, төмөнкү жогорку базарга жарнама жабыштырып, шаар элин ага чакыра кетишти. Жаңылыкка суусаган, анын үстүндө ичкериде эмне болуп, эмне коюп жатканын билгиси келген шаар эли күн чыкпай жатып эле аянтка жык толду. Тигинден да, мындан да шаша буша басып келе жатышкандар толуп жатат. Демилгечи топтун жетекчилери эки бөлүнүп, бир бөлүгү Иванов, Чорныйлар болуп митингде калышты. Терентьев, Чекасов, Шукарев болуп экинчи тобу тиги съездге кетишти. Анда жер жөнүндө, жерди кимге берип, кимге коюу жөнүндө көп маселелер болмокчу. Трибунаны комиссарларга алдырбоо керек. Селолордон келишкен делегаттарды өздөрүнө тартуу керек, үгүттөө керек. Мында аянтка эл жыйналган кезде Иванов трибунага чыга келип митинг ташты. Борбордук шаарларыбыз Петроград менен Москвада, Ташкент менен Пишпекте депутаттар совети түзүлгөнүн айтып келип, «Жолдоштор, граждандар», деди үнүн бийик чыгарып, мындагы убактылуу өкмөттүн комиссарларын алып ыргытып, шаарыбызда биз дагы совет өкмөтүн орнотолу дегенде көпчүлүк туура, жоголсун комиссарлар, жашасын совет өкмөтү дешти, туш-туш жактан кыйкырышып. Андай болсо, деди Чорный сөзүн улап, азыр биз ушул жерден баарыбыз тең казармага баралы, бизге кошулгула деп андагы солдаттарга айталы. Катын бала дебей, калың эл көлдөй толкуп казармага келишти. Бирок короочу тайгандардай дарбаза алдында турушкан офицерлер элди ага киргизишкен жок. Казарманын сыртында Иванов менен Чорный алмак-салмак сүйлөп жатышканда, кайдан жеткенин ким билсин, бир топ казак орустары менен Попелявский атчан жетип келди. Көрсө съездде отурганда ага кимдир бирөө барып кабар айткан көрүнөт. Булар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышат болду экен. Угайынчы дегенсип, солдаттар менен көпчүлүктүн артына кыйкырып тура калды. Аны көргөндө Чорный үнүн ого бетер жогору чыгарды. Жолдоштор, айттым го сиздерге, ошентип мында шаарыбызда совет өкмөтүн орното турган убакыт жетти деп, дарбаза алдында жардана карашкан солдаттарга кайрыла кыйкырды. Жолдош солдаттар, силер дагы бизге кошулгула, элибизде эркиндиктин кызыл туусун биргелешип желбиретели. Эмне дейт? Деди Попелявский, ат үстүнөн обдула кыйкырып. Ишенбегиле солдаттар, силерди алдап жатат бунтовщиктер. Өкмөт түзүү үчүн албетте акча керек, каражат керек. Буларда ал жок, куралакан, таш жалак. Бар акча, деди Чорный колун силкип. Кана бар болсо, айтсаңчы. Сурагылачы солдаттар, акчалар кайда экен? Банктардагы акчалар биздики эмей кимдики? Советтерге өтүү керек алар. Уктуңарбы? Деди начальник солдаттарга. Ата-бабаларыңар жыйнаган акчаларыңарды бандиттер алышканы жатат. Булар талоончулар, башкесээрлер. Камоо керек, буларды жазалоо керек. Попелявский канчалык бакырса да, ага жан тарткан адам болгон жок. Токтот сөзүңдү, укпайбыз сени, бизге совет өкмөтү керек деген эл ичинен үндөр чыкты. Алардын жаагын жабат деген гарнизондун солдаттары дагы кыймылдабай тынч турушат. Эмне турасыңар? Кармагыла тигилерди, кармагыла. Попелявскийдин чаңырган үнү угулганда 3-4 офицер алга карай умтула бергенде, бир топ солдаттар аларды тосуп, кол силкишип, өз ара айтышып калды. Аны көргөндө оюнан эчтеңке чыкпасын билген начальник башка ойго көчтү. Жакшы, деди, бир аз жумшап. Силерге өкмөт керек болсо, бул маселени биз съездде чечели.
Эл шайлаган өкүлдөрдүн баары азыр ошондо. Талкуулайбыз, кол көтөрүүгө салабыз, ошондо көрүшөбүз. Съездге алар бармакчы болуп ордунан козголушканда большевиктер жеңер бекен, же булар жеңер бекен деген көпчүлүк толку ээрчип съездге келишти. Эшик алдында, клубдун айланасында котологон калың эл. Экөө ээрчише басып залга кирсе, убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү Хадосов, түрмөнүн башчысы Храмых, офицер Рукасовдор президиумда отурушкан экен. Попелявский өз үйү өлөң төшөгүндө эле баса көктөп залга кирип, элди аралай басып, тигилерге барып, ооз учунан бирденке деп шыбырады дагы залга бурулду. Граждандар, азыр биз бул жерде Иванов менен Чорныйдын кылмыштарын текшеребиз. Эмне кылмыш? Кайдалар өздөрү дешти залдагылар. Попелявский жооп бергенче элге аралашып эң артта турган Ивановдун үнү угулду. Биз мында, кел бери, кылмыштарыңды айт, деди Попелявский. Айтса айтам, коркот бекем мен силерден. Иванов элден суурулуп трибунага жөнөй бергенде Чорный аны колдон алды. Иван Никонирович, тиги доңуздун түрү эң эле бузук, барбастан сөзүңдү ушул жерде эле айтсаң кантет? Эмне? Коркобуз бандан, деди да ал колун силкти. Көп болсо камаар, трибунадан пайдаланып, элге айтчу сөзүбүздү айтып калалы. Совет өкмөтү үчүн курман болсок, арманым жок. Иванов трибунага чыга келип, элди карап, тигилердин арам ойлорун ачып айта баштаганда, Попелявский кыйкыра кетти. Токтот сөзүңдү, бандит. Залдын ичи уу-дуу боло түштү. Сүйлөсүн мейли, эмне тыясың аны? Иванов каардана ага жооп кайтарды. Бандит ким? Мына сенсиң. Президиум жака колун серипти. Мына, мында отурган каничкиштер. Хадосов тапанчасын кармалап ордунан тура калды. Кимди айтат? Бул каничкиш деп. Сен айтам, силерди. Комиссар менен начальниктин кайымдаша чыгарган үндөр угулду. Карма муну кармагыла, тапанчаларын байланып, кылыштарын кармап, баятан бери алардын амирин күтүп, куроо кайтарган дөбөттөрдөй залдын ичи сыртында сагалашкан казак-орустар жүгүрө келип, трибунага өтүп, Ивановду кармап калышты. Кармагыла биркисин да, деди Попелявский чаңырып. Бул экөөнү кармасак, башкаларын дагы табабыз. Эл уу-дуу келип ордуларынан тура калышты. Ошол кезде Чорный көпчүлүктүн койнунан суурулуп тышка чыгып, бир короого кире качты. Анын пайдубалынан аттап өтүп, аны бойлоп жүгүрүп үйүнө барды. Настенька, бол батыраак, деди зайыбына. Мага кийим-кече, жолдук тамак аш бер. Качайын алыстан, артымдан кууган куугунчулар бар. Аны мунусун камдаганча тыштан ит үрүп калды. Куралдуу адамдарды терезеден көрө коюп. Келе жатышат мында, деди Настя. Чорный дубалдан аттап, коңшу үйдүн арыгына жата калды. Казак-орустар чубаша үйгө кирип, төшөнчү орунчуларды ыргытып, аны издеп жатышат. Көтөрүлүш чыгарып калсак, кереги тиер деп, бир топ эски мылтыкты ремонттоп, үйүнүн подвалына сактаган болчу. Тинтип жүрүп, аларды таап алып, Настяны айдап жөнөштү. Бир тобу үйдөн, короодон Чорныйды издеп таба алышпаган соң, дубалды айлана эки бөлүнө чуркашканда, Чорный дагы ордунан тура келип, кварталдан кварталга өтүп, алга тамандап жүгүрүп бара жатат. Бир кезде кылчайып караса, кайсынысы экенин ким билсин, бир топ казак-орус артынан кууп келе жаткан сыяктанат. Ан сайын алга чуркап, шаардын четине келип жетти. Эмне болушту экен баягылар? Деп артына кылчайса, иши оңдой берди болуп, куугунчулар жаңылышып, Чорный экен деп бөтөн кишини кууп бара жатышыптыр. Жүгүрө бербейинчи эми? Антсем байкап калышаар деп, жашырынууга жер таппай, эки жагын караса, бет алдында жергендигине окшоп калың мүрзө турган экен. Ага жетип, төбөсү түшкөн мүрзөгө жата кетти.
Баягыда Чорныйды Попелявский чакыртып кеткенде. Армиядан кайткан иниси Иосиф качкындарга барып, бир топ жакшылыктуу иш иштеген. Коңшу өлкөлөрдөн орустар келип, буларды жумушка чакыра башташканда, алардын ким экенин билип, ишеничтүү адамдар болсо гана качкындарга барууга Иосиф уруксаат кылган. Анысына эмне болуп, эмне коюлаарын сурап, кийин өзүм барып текшерем деп, колдорунан расписка алган күндөрү дагы болгон. Ошентип алар барып иштешкен жерлеринен эгин-тегин кийим кеч алышып, тоюнуп, үстү баштары аздыр көптүр дегендей жаңырган. Албетте өлгөн жигиттери дагы болбой койгон жок. Эми калганыбызды Кудай аман эсен койсо экен деп турушканда, күтпөгөн жерден Чураный минтип качып келип калды. Качкындар аны өз баласындай кучагын жая каршы алып көрүшүп, андан аркы беркини көргөн билгендердин үстөккө бостук сурап жатышат. Чорный кайда болгонун, барлык жерде бийлик большевиктер колуна өтүп, Совет өкмөтү орногонун айтканда, Алымбек карыя сурап калды. Кагылайын, айтчы, караңгы жаныбыз, түшүнө албай жатабыз. Ошол Балчабек деген ким өзү? Чорный күлдү. Большевик менмин. Мына сиз бул олтурган Ыбырайдагы большевик. Кыскасы мен силерге айттым го, Совет өкмөтү кедей кембагалдардын өкмөтү деп. Ошол өкмөттү жактагандардын баары да большевик. Ботом, деди Алымбек. Анда жан куккан сөздөрүбүз жалган экен го. Айтыңызчы, эмне деген сөздөрдү уктуңуз эле? Ким билсин, деди карыя сөзүн улап. Өткөн жумада мындан бир бала түшкө барып, ошонто бирөө ага айтыптыр. Россиядан большевиктер келе жатат. Алардын төбөсүндө мүйүзү бар. Мал-мүлктү талап алат, көзүнө көрүнгөндө атат өлтүрөт деп. Жалган ооз, деди Чорный. Ал жаңкы байлардын чыгарып жүргөн ушагы. Ага ишенбегиле, эки жагын каранып, тамагын эки чукурдай кырынды. Эми жолдоштор, силерге мен чынымды айтайын. Пржевальскийде Совет өкмөтүн орнотолу десек, убактылуу өкмөттүн комиссарлары каршы келип, бир жолдошумду камап коюшту. Мени да камай турган болгондо, араңнан зорго качып кутулдум. Балким анын куугунчулары мени издеп артынан келип калышы мүмкүн. Андан көрө мен мында көп токтолбойын, бир жагына жөнөйүн. Кой балам, деди Алымбек карыя. Жакшылыгыңды көп ойлочу элек. Сени кантип биз койнубузга батырбайлы. Ишиңер оңолгончо жашырынып биз деле тура бергиле. Төө көрдүңбү жок, бээ көрдүңбү жок деген сөздү мындагы кыргыз туугандарың айтууга кудурети келет. Рахмат аныңыздарга, деди Чорный, күлүмсүрөй баарына көз чаптырып. Силердин антиериңерге мен толук ишенем. Ошондо да болсо көз жазгырып туу арасына барайын. Ал жактан дагы байланышыбыз болуп турат. Ичиңерде болот деген ошол. Ыбырайды жанына ээрчитти дагы Шагы жылгасынын өрөөнүнө карай бет алды. Кезекте экинчи бөлүмдүн Совет бийлиги үчүн бөлүгү. Март айынын 2-си. Саат эртең мененки 10дон аша коюп калган кез. Ызгардуу чилденин коюшканы бошоп, ой талаанын кары эчак кеткен. Таң сүрөгүн азыраак себелеп жаагандыктан чопу топурактар ары бери баскан адамдардын буттарына желимдей жабышат. Караван сарайлардын эртелеп жолго чыгышкан жүргүнчүлөрү гана болбосо, көчөлөр ээн. Бокин дагы Рудольф шекилдүү түндө көпкө чейин уктай алган эмес. Таң сүрөөгө жакындаганда гана чырм этип көзү жумулуп, кайра чоочу бойгонуп, атына минген. Антпесе болобу, мойнуна тагылган көп жумуштар бар. Мындан бир аз мурда Орлов менен Малетинге, андан Шедлого барып, көтөрүлүш жөнүндө түндө болгон чечимди айтып, эми Ташкентке дагы кабар кылайын деп, Колпаковский көчөсүнө түшүп, төмөн карай жөнөп калды. Көчөнүн батыш жана чыгыш жагындагы салаалаган көчөлөрдө байлар, төрөлөр, купецтер, улуктар, фабрика, завод ээлери экенин көрсөткөн көк түнүкелүү сонун кооз үйлөр, короолору гүл чарбак. Бокин аларга оңду солду көз чаптыра желдире бастырып
төмөндөп Ташкент жолун өттү. Жолдун ой жагында байлардын жүн жууй турган, тери ийлей турган, мал сое турган жайлары болгондуктан ал жактан жылымсык жыт буруксуйт. Жолдун берки үстү жагы болсо жайма базар. Анда такачылар, усталар, эмгекчелдин шыбагасына шаардан тийген мына ушул Ташкент жолунун аст үстү. Алардын көпчүлүгү безгек менен оорушса дагы жүн жууп, тери ийлеп, мал союп, эптеп жандарын баккан казак элинин жарды жалчылары, жумушчулары, өлбөс оокат күнүн өткөрүшкөн шордуулар. Ташем да ушулардын арасында жайма базардын берки бурчундагы жергепедей там үйдө жашайт. Бокинде ал кучагын жая каршы алып, андан болгон иштерди укканда: «Жакшы болот, мындагы жумушчулардын баарына тең астыртан айтайын, даяр болуп туралы», деди. Бокин мындан жөнөп батышка карай бурулуп, Дунган калаасына баратат. Анткени анда армиядан кайткан бир кыйла Дунган солдаттары бар. Төбөсү камыш жепирейген там үйдүн жанына келип токтоп калып, ат үстүнөн өбөктөп камчысынын сабы менен дарбазасын такылдата кага кетти. «Сулайман, Сулайман, барсыңбы?» Ал жактан кимдир бирөөнүн үнү колду. «Сен ким, потом? Бокинсиңби?» «Ооба, менмин. Кел бери». Эшик ачылды. Аскер кийимчен, тыкандыгы кебети кешпиринен көрүнгөн кери мурут, кара тору жаш жигит тышка чыга келди. Бул кечээ жакында гана согуштан кайткан большевик Дунган жигити Сулайман болчу. Аны менен Бокин мындан бир жумача мурда Дунган байлар өткөргөн митингде таанышкан. Дунган мечити. Жыйналган элдин көпчүлүгү дунгандар, татар, казак, өзбектер. Кызыл-тазыл кийинишкен аялдар да, шайы ала чапан кийген, селде оронгон жоон курсак молдолор да жок эмес. Митингдин тамырын тартып, болгон иштерин билүү, сөздөрүн угуу үчүн большевиктер тобунун тапшыруусу менен Бокин да мында турат. Трибунада 5-6 киши. Булар Дунган байлары түзгөн революциячыл комитеттин мүчөлөрү. Шаар башчысы Матаню, офицер Момуза, Ноноза деген эмелер. Эки жагын каранып бир аз турду дагы. Матаню: «Граждандар», деди, үнүн каргылдантып. «Граждандар, ички Россияны, Ташкент менен Пишпекти большевиктер басып алды. Эми бул жака дагы келе жатышат. Келгендери да бар. Билесиңерби, граждандар, алар малыңарды да, башыңарды да өзүңөргө ээ кылышпайт, тартып алат, талап тонойт. Каршылык кылсаңар атат, өлтүрөт. Алар ошондой кан ичкичтер, бузуктар. Алардан силерди сактайлы деп аскерий бөлүк түзмөкчү болуп жатабыз. Ошого жазылгыла, граждандар, ошенткиле сактангыла алардан». Жасакерлене жылмаң этип жанында турган чоң курсак молдо дагы шаар башчысынын сөзүн коштой кетти. «Ооба, мусулмандар, ошенткиле билесиңерби большевиктерди? Алар динсиздер, кудайсыздар». «О, жүзү кара», деген Бокин муштумун түйө кыжырдана молдону карап: «Уялбай, большевиктерди жамандап, элди арбап алдаганын кара. Ушуну кантсем экен, а?» Трибунага барып, молдонун да, тигилердин дагы бетин ачып, большевиктердин ким экендигин калың элге айткысы, аларга каршы чыккысы келет. Бирок андан келер пайда барбы? Кокустан аны бул жерде колдоочулар болбой калса, тигилердин тузагына илинбейби? Сабыр керек, сабыр. Дагы кимиси чыгып сүйлөр экен. Согуштан кайткан мында далай Дунган солдаттары турат. Алардан чыгып сүйлөөчүлөр болоор. Алар эмне дээр экен? Угуу керек алардын сөздөрүн. Каршы чыкчулар такыр болбой бара жатса, эмнеси болсо да анан. Бир кезде өтүгүнүн күмүш шпорлорун шалдырата басып, офицер Момуза дагы жутунуп алга чыкты. Сурушун элиндеги сары топчуларын оң колунун уштары менен кармалап, тизилген солдаттарга команда берип жаткансып бакыра сүйлөдү. Сөзүндө ал шаар башчысы менен молдонун сөзүн кубаттап келип, большевиктерди жанынын бардыгынча жамандады. Ушул баштан андан сактанбасаңар, 16-жылкы казак-кыргыздын үркүнүндөй болосуңар, тараласыңар, кырыласыңар, деди. Дин жагы менен дагы элди ал өзүнө тарткысы келип: «Мусулмандар, Дунгандар», деди. Бая Молдукем айтты го деп, жанындагы селдече молдого көз чаптырды эле,
Ал дагы: ооба, большевиктер динди курутмакчы, Кудайды жокко чыгармакчы деп ооз учунан күңкүлдөп, эки көзүн кыбыктатып, жылмыңдап коет. Офицер молдонун оюн биле коюп: ооба, молдекем туура айтат. Большевиктер жер суубузду тартып алышкан аз келгенсип, динибизди дагы курутмакчы болуп жатышат. Динден ажырасак, анда биздин мусулман болгонубуз кайсы? Айткылачы өзүңөр. Мындай кордукка мусулман баласы кантип чыдап тура алат? Казактын чыныгы уулдары алашка жазылып, большевиктерге каршы аттанышты. Силер да ошентип эле дуңгандар, алашка жардам бергиле деди. Эл ичи жымжырт, үн каткан бир дагы жан жок. Аянтка кире алышпай, там дубалдын кырларында, тал теректин бутактарына чыгып, элге көз чаптыра чурулдаган балдардын үндөрү гана угулат. Эмнеге унчукпайсыңар, мусулмандар, деди Мумуза. Чөнтөгүнөн кичине дептерчесин сууруп алды. Сүйлөгүлө, кана, кимиңер жазыласыңар? Мында чыгып жазылгыла. Букиндин алды жагында боз шинелчен бир топ дуңган солдаттары турушту эле. Эмнегедир алар толкунданып, күбүр-шыбыр сүйлөшө кетишти. Чык сен да чык. Колдойбуз силерди. Элден суурулуп, эки солдат трибунага чыга келгенде: ракым этиңиздер, ракым, деп молдо аларга эки колун куушура боорун алып жол бошотту. Биркилер дагы бизге кошулууга, аскер бүлүгүнө жазылууга чыгышты деп күлүңдөп бирин-бири карашат. Трибунага чыга келген эки солдаттын бири бизге тааныш Сулайман. Биркиси өткөн айда согуштан кайткан Юбуза деген жигит. Ачуусу абдан келгендиктен Сулаймандын жаак эти тырышып, күрөө тамырлары көп, тигилерге кандайдыр бир ажал отун бүрккөн сүйт. Аны көргөндө коркконунан молдонун өңү кубара, кумсара түштү. Артына кетенчиктеп, алактап кимдир бирөөдөн жардам сураган сейт. Жолдоштор, деди Сулайман элди карап. Алдыңкы чыгып сүйлөгөн господиндер силерди алдап жатышат. Ишенбегиле аларга. Россияда, Ташкентте, Пишбекте большевиктер өкмөт курса, ал биздин өкмөт, кедейлердин өкмөтү. Кайдагы өкмөт? Өкмөт мына биз, мындагы аскери өкмөт, деди шаар башчысы төшүн койгулап. Токтот сөзүңдү, токтот. Атып жиберчүдөй белиндеги тапанчасын кармалады. Элдин ичи ууду, кыжы-кыжу. Эмнеге токтотот? Сүйлөсүн, сүйлөй бер, деген күрдөөлдү, күчтүү үндөр туш-туш жактан жаңырууда. Таянычы бар мындай эл турганда Сулайман шүк карап туралчубу? Сөзүн улады. Бул турган господиндер большевиктерди бөтөн жактан келчүдөй, желмогуздай көрсөтүшөт. Андай эмес, жолдоштор. Большевик деген көктөн түшпөйт, жерден чыга келбейт. Ал мына бул турган көпчүлүк биз өзүбүз болобуз. Эркиндикти эңсеген эмгекчилер, кедейлер баары дагы большевик. Офицер тапанчасын колуна алып, берлеп басып кыйкыра кетти. Бас жаагыңды. Ато мен. Жолдошунун сөзүнө кубана кулак салып турган Юбуза офицерге: эмне сен чыкчыңдайсың? Сенден корко турган киши жок мында, деди Сулайманга бурулуп. Сүйлөй бер, деди. Иттин гана баласы, муну кара, көрсөтөм сага. Офицер Юбузаны атып жиберди. Юбуза тепкиштен жыгылып бара жатканда аны кимдир бирөө кучактай калды. Эл ичи дүрбөп, кыйкырык үндөр. Эмне деген шермендечилик? Кармоо керек буларды. Соттоо керек. Юбузанын акырегине ок тийген экен. Аны таңышып жатканда трибунада турган Сулаймандын үнү колду. Ардактуу жолдоштор, тынчтаныңыздар. Бизди булар атуу менен коркута алышпайт. Кимдин кас, кимдин дос экенин биз беш колубуздай жакшы билебиз. Досубуз эмгекчи эл, кедейди жактаган совет өкмөтү, жол башчыбыз Ленин, касыбыз байлар менен помещиктер, офицерлер менен атамандар. Ошолор түзгөн аскери өкмөт, байлар түзгөн дуңган комитетин жана алардын аскери дружинасын таркатуу жөнүндө. Аскери өкмөттү кулатып, анын ордуна совет өкмөтүн орнотуу жөнүндө ошол жерде бир ооздон токтом кабыл алышты. Букин Сулайман менен ошондо таанышып, анын кол кабышы менен дуңган фронтовиктердин арасында большевиктер тобун уюштурган. Ал топ да түндөгү чечимди билсин деп Букиндин шашып-пушуп эртелеп Сулайманга келген себеби ошол.
болгон иштерди Букинден укканда Сулайман: "Досум, ал жагынан камсынаба. Биринчи берген сигналыңар боюнча биз даярбыз" деди. Мындай таң калыштуу жоопту укканда Букиндин көңүлү көтөрүлүп, атын шарт камчыланды дагы кайра тартты. Эмки анын бет алган жагы казарма. Анткени жолдоштору бүгүн ага барып митинг өткөрмөкчү болушпады беле? Барыштыбы алар? Өткөрүштү экен митингин. Казарманын тушуна келе бергенде кармагыла, жибербегиле деген кыйкырык үндөр чыгат. Бул эмнеси? Кечеги жолдоштор болуп жүрбөсүн? Кейпи аларды казармадан кайра тышка чыгарышпай кармамакчы болуп жатышкан го. Букин кулак түрө атын тык токтото калды эле. Аңкыча болбой дарбаза шарт ачыла кетти. Курал жабдыктуу атчан солдаттар ал жактан тышка чыга келишти дагы түбүрөтө бастырып Актар жакка кетип бара жатышат. Балекет болгон экен, деди Букин. Болгондо жаңкы кармагыла, жибербегиле дегендери Виноградов, Рудольф, Завалишиндер экен го. Аларды камап, эми полк Актарга кошулганы кетип бара жаткан турбайбы? Букин эмне кылаарын биле албай, калтаарып, коркуп, шашып калды. Эмнеси болсо дагы билейин деп, желдире бастырып, дарбазанын түбүндө турган солдаттардан сураштырса, иштин жайы мындайча болгон экен. Большевиктер тобу түндүк айтылган сөздөрү боюнча күн чыга казармага келишет, митинг өткөрүшөт. Актар аларды куралсыздандырмакчы, камалган жолдошторун атышмакчы болуп жатышканын айтышат дагы кайра жөнөшөт. Мындай кооптуу, коркунучтуу кабарга солдаттар ишенер, ишенбесин биле алышпай аң-таң калып отурушканда, Актардын офицери Байко деген эме 2-3 солдатын ээрчитип казармага келет дагы добул кактырат. Полк бүт жыйналганда Актар командасынын приказын ал окуп берет. Анда куралдарыңарды калтырып, мында келгиле, бизге кошулгула, парадка чыгабыз деп жазылган болчу. Большевиктердин жаңы гана айтып кеткен сөздөрү эсинде калган полктун революциячыл солдаттары чын эле бизди алдап куралсыздандырмакчы болуп жатышкан экен деп туш-туш жактан кыйкыра кетишет. Эмне деген парад? Алдап жатышат бизди. Кармагыла буларды, жибербегиле. Байко атын шарт камчыланып, кайра кача берем дегенде алдын туруп, анын нөөкөрлөрү менен кармап калышат. Эмне деген парад экенин билип келмеке, ал жака 3 солдатын жиберишсе, Актар алардын экөөнүн кармап камашат. Үчүнчүсүн дагы камай турган болгондо араңдан зорго качып кутулат. Мурдагы жолдошторун камап, аларды атмакчы болуп жатышкан аз келгенсип, эми минтип бейбаштык кылып буларды дагы камашына полктун өтө кыжыры келип, куралданып, камактагы жолдошторун бошотууга түп көтөрүлө аттанып жөнөптүр. Мындай кубанычтуу кабарды укканда Букин казармага келип кетишкен жолдоштордун артынан издеп жөнөдү. Ошол кезде Виноградов, Рудольфтор казарма көчөсүнөн Лепси көчөсүнө имерлишкен болчу. Бирөө бизди көрбөсүн, таанышпасын деп кылчак-кылчак алды артын карап коюшат. Көчөнүн нымдуу бактары желимдей жабышып бүткөн бойлору салмуур таштай оор тартып Сергеополь көчөсүнө бурула беришкенде кимдир бирөөнүн артынан кыйкырган үнү болду. Токтой калып кылчая карашса, аларды карай атчан адам кол булгап чуу коюп келе жатат. Букин экен. Букин келип жетээр менен атын тык токтото калып казармадагы окуяны айтты эле. Ура, жолдоштор, ура! Иш оңунда дешти алар. Ушул учурдан пайдаланып, темирди кызуусунда сокмокчу болушту дагы алар кайра казармага жөнөштү. Ошондой шашылышта бою кодо, арышы кыска кишинен басканы дагы өзүнө жараша экен да. Завалишин канчалык арышын тездетейин десе да тигилерден артта кала берет. Үстүккө-босток демин ала, бирде жүгүрөт, бирде басат. Баткактуу көчөдө анын антип баса албай келе жатышын байкаган Букин артына бурула бастырып келип, атынан ыргып түштү дагы күчтүү колу менен аны жерден так көтөрүп, ээр үстүнө кондура койду. Казармага булар келип жетээр менен андагылар алыстан шаңдана бастырып келе жаткан калың топту көрө коюшуп, биздикилер келе жатышат дешти, алакандарын чапкылап.
Ооба, ал жолдошторун бошотууга кетишкен 2-полктун солдаттары эле. Көп узабай полк дагы келип жетти. Камалган жолдошторун дагы, Гречко менен Бересневди дагы бошотушкан экен. Алар да бирге келишти. Ишти узакка созушкан жок. Туш-туш жака астыртан киши чаптырып, кабар айттырып, фронтовик, кара жумушчу, арип терүүчү, почта, телеграф кызматкерлери дегендей шаардык революциячыл адамдардын баардыгын жыйнап, ошол күнү кечте казармада митинг өткөрүштү. Митингде Гречко трибунага чыга келип, аларды өлүмдөн куткарган 2-полкко жолдоштордун атынан алкышын айтты. Анын артынан Виноградов, Рудольф, Емелев, Завалишин жана башкалар дагы чыгып, бардык бийликти депутаттар советине берүү жөнүндө сүйлөштү. Митингде революциялык согуш комитети түзүлүп, анын составына Береснев, Виноградов, Рудольф, Емелев, Бокин, Завалишин, областтык крестьяндар советинин мүчөлөрү жана 2-казак полкунун кайсы бир мыкты, кайраттуу жоокерлери кирди. Бир нече кызыл гвардиялык отрядтарга бөлүнүп, аларга башчылык эте турган командирлер дагы дайындалды. Март айынын 3-ü, түн, кар себелип жаап турат. Айлана жымжырт, шаар ичи тынч уйкунун кучагында. Казарманын короосуна толгон көпчүлүк бир жака шыдыр жөнөчүдөй шайдоот, кылычтарын асынып, мылтыктарын кармап, командачынын приказын гана күтүүдө. Бир кезде башкы командачы Бересневден «Кана жолдоштор, баштайлы» деген салмактуу жоон үнү угулганда баштайлы дешти башкалары дагы. Отрядтар күн мурунтан белгиленген жактарга бөлүнө бет алып кетип бара жатышат. Шаардын баш жагында, башкарыктын бир көйүзүндө убактылуу өкмөттүн колдоосу менен казак байлары түзгөн кыргыз полициясы деп аталган алаш ордочулардын жүздүгү боло турган. Ага бара жаткан Емелевдин отряды. Букин менен Утеповдун жетекчилиги менен отрядтарга тартылган казак, кыргыз жумушчу кедейлери дагы ушунда. Армиядан отпускага кайткан бир топ дунган солдаттарын ээрчиткен Сулайман да жана аларга башчылык эткен Мамонтов дагы буттарын солбой таштап бир жагында баратышат. Чычкан кулактанып жааган ак карга көчө бойлору кебездей жумшак карга из калтыра Пушкин көчөсүндө бара жаткан дагы бир топ отряд. Губернатор көчөсүнө келе бергенде ал шарт чыгыш жака бурулду дагы падыша тактан кулады дегенде уу ичи бөлгөн губернатор Фальбаумдун мурдагы турак үйүнүн жанынан кайчылаш өтө берди. Бул Верныйдагы большевиктер тобунан түзүлгөн жоокердик дружина болчу. Аны баштап бара жаткан Рудольф, орун басары армиядан кайткан Журавлев деген жаш жигит. Алды жакта жогортон төмөн карай туура тарткан Колпаковский көчөсүнүн арка бурчунда архирей часовьясы. Андан ылдый офицерлер клубу, прапорщиктер менен инженерлердин мектеби да ошондо. Прапорщиктер менен юнкерлердин мектеби да ошондо. Акырын жолдоштор сүйлөшпөгүлө. Аз калды эми, деди Рудольф ооз учунан күбүрөп. Айлананы алай дүлөй кылып кар жаагандыктанбы, көчөдө кыбыр эткен жан жок. Демейде клубду айлана баскан сакчылар дагы бүгүн көрүнбөйт. Жалгыз гана юнкерлер жайланышкан бөлмөлөрдөн жылкылдап от чыгат. Большевиктер тобу ага жетери менен Рудольф дарбазаны тарсылдата какты эле. Короо жактан сакчы солдаттын үнү колду. Ким бар анда? Биз, ачыңыз эшикти. Өз кишилербиз. Дарбаза ачылды. Жөөлөп кирген куралдуу, айбаттуу көп адамдарды көргөндө сакчынын шаштысы кетип, калтаарып, кол кайырмак түгүл, коркконунан добуш чыгарууга дагы дарманы келе алган жок. Отряд бөлмөлөргө жүгүрүп кирип барышса, юнкерлердин кээ бирөөлөрү карт ойноп, кээ бирөөлөрү көйнөкчөн дамбалчан жатууга кам урган кез экен. Көтөргүлө колуңарды, былк этпегиле ордуңардан, деп мылтыктарын сундура көп адам менен кирип барышкан Рудольф менен Журавлевду көрүшкөндө мурда өздөрүнөн башкаларды адам катарына санашпай, менсине басышкан юнкерлер эми жан соогалап, калтырап
жөнтүрүп беришти. Юнкерлер 100гө жакын адам эле. Аларды бүт куралсыздандырып, куралдарын казармага карай узатып жатышканда, Букин чапкылап жетип келип, алаш ордочулардын жүздүгүн почта, телеграф, банкты, өкмөттүк мекемелерди басып алышканын, түрмөдөгү саясий туткундарды бошотууга Эмилев отряды менен эми ошол жака кеткенин айтканда Рудольф «Куттуктайм досум» деп Букиндин колун кыса кармады. «Көрдүңбү, бизде дагы иш жаман эмес», Журавлевко кайрылды. «Башта отрядыңды, чепке кеткендерге жардамга баралы». Ошол кезде Неворатов Ирискендердин жетекчилиги менен 2-чи казак-орус полкко чепти алууга бара жатышты. Чеп Большая станция менен Малая станциянын ортосунда. Анын темир панжарадан жасалган тосмосу, кире бериш жеринде кичине көпүрөсү, курал жабдык сакталган склады бар. Чептен бери жол үстүндө мылтык мастерскойда боло турган. Анда ок-дары, мылтык барын Неворатов жакшы билет. «Мастерскойго, жолдоштор, мастерскойго», деди ал ага жакындай бергенде. Полк жапырыла бурула тартты. «Мына мастерской». Эшигин кайтырган күзөтчү солдат ары бери басып турат. «Ач мастерскойду, ач», деп кыйкырды Неворатов күзөтчүгө. Куралдуу адамдарды көргөндө күзөтчүнүн көзү алактап: «Кантип ачам? Мен күзөтчү, менде ачкыч жок». Кулпусун бузуп мастерскойду ачышты. Ичиндеги мылтыктарын казармага карай жөнөтүштү дагы, андан ары чепке келишти. Дарбазанын түбүндө турган сакчы солдат буларды көрө коюп кыйкыра кетти. «Кимсиңер, токтогула». «Биз, ач дарбазаны», деди Неворатов. Сакчылар туруучу үйдөн начальниги чыга келди. Эмне болуп кетти? Кимсиңер?» «Биз 2-чи казак-орус полку, көтөрүлүш чыгардык. Аскери нөөмөт куулду. Каршылык кылсаңар, ок чыгарабыз». Неворатов начальник менен сүйлөшүп турганда, Ирискен бир топ жолдоштор менен жөөлөп кирип, складты басып калышты. Калгандары чептеги офицер, прапорщиктерди куралсыздандырып жатканда, жардамга шашкан большевиктер дружинасы дагы келип калды. Улуу жеңиш менен бирин-бири кучакташа куттукташкан элди көргөндө, кубанычыңдан өзүңдөн өзүң ырдагың, бийлегиң келет. Шаар элине кабар айттырууга аттандырышкан чабармандардын: «Аскери өкмөт кылады, баргыла чепке, казармага, куралды аңгыла», дешип, жар сала кыйкырышкан үндөрүн ала тоонун түнкү тентек жели желпип учуруп, алдагайда алып кетти. Рудольф кечээ кеткен бойдон келе элек. Мына күн дагы батып барат. Палекет болуп аны казармада кармап коюштубу? Же митинг өткөрөм деп башка жакта жүрөт болду экен? Эмнеси болсо да, эмдикиче келүүгө кабар билгизүүсү керек эле го. Чын эле, эрин актар камап коюшса, анданын ал жайы эмне болот? Эри болсо большевик, аны актар немецтердин шпиону деп тиштерин кайрагандары жөнүндө Надя эринен да башкалардан да алда нече жолу уккан. Ошондой адам колдоруна тийсе, желдеттер аны эки чайнап бир жутаары шексиз. Эч бир кылмышы, күнөөсү жок Березовский менен Овчаровду атып өлтүрүшкөн шермендилер аны соо коюшат дейсиңби? Өткөн айда камалган Гречко менен Бересневди баш кылып бир топ адамдарды атмакчы болуп жатат деп кече ГТРде Рудольф ага айткан болчу. Баса аларды эмне кылышты экен? Атышты го эме. Атышкандай, алардын эмне жазыгы бар эле? Жазык эле эмгекчилдин эркиндик таалайын талашканыбы? Ушундай түпсүз кыял, учкул санаа менен эрин ал түндө күтө, эки көзү төрт болду. Бир үйгө кирет, бир тышка чыгат. Канчалык кайрат кылса дагы негедир ал жалгызсырайт, жетимсирейт. Жүрөгүн оор нерсе кош колдоп мыкчыгандай, эзгендей болот, уктай алган жок. Төшөгүндө ары оонап, бери оонап жатып, таң сүрөөгө жакын калганда гана чырм этип көзү жумулду эле, чоочуп кайра ойгонду. Тышка чыкты, таң атып келет. Күн жолуна кедерги боло алышпаган сансыз жылдыздар батышка карай үркүп түрүлүп барат. Надя эшик алдында айланага көз чаптыра биртике туруп, короодогу борпоң, жумшак ак кардын үстүнө из калтырып көчөгө чыкты.
Көчөдө кыбыр эткен жан жок. Коңшу үйдүн көк күчүгү борсулдап үрө жүгүрүп келип, аны таанып куйругун шыйпаңдатып секирип эркелей кетти. Эшикте эмне бар жалгыз? Балам ойгонгон чыгар. Андан көрө тамак даярдайын, курсагы да ачкан чыгар деп кайра басып үйүнө кирди. Кроватта жаткан баласына үңүлө караса, энесинин эмчегин эмгенсип, кезек-кезек эрдин бүлкүлдөтүп, тынчкана уктап жатат. Бала ойгонгончо тамак аш пышырайын деп самоорун койду. Картошка арчып, эт туурап, куурдак кууруп жиберди. Аяламга мээримдүү нурун жиберип, күн дагы түнөгүнөн чыгып келет. Көчөлөр жанданды. Калдырап өтүп бара жаткан арабалардын, кобур-собур сүйлөшкөн адамдардын үндөрү кулганда, чындап үйүндө отура албастан ал кайра дагы тышка чыкты. Рудольф көрүнөр бекен деп, көчөнүн оңуна да, солуна да көз чаптырат. Бирок андан тайын жок. Надя бүткөн бою дирилдеп, эки көзү ала чакмактап, эки далысынан ылдый карай оор жүк баскансыйт. Аны көз жашы гана ал жүктөн жеңилдете тургансып, өксүп ыйлагысы келет. Жок, ыйлоого болбойт. Кайрат кылуу керек, сабыр этүү керек. Бир кезде үстүңкү көчөнүн имерилишинен бир адам көрүндү. Ким болду экен ал? Каңырыгы түтөп шаштысы кеткен шордуу Надя аны адегенде тааный алган жок. Көзүн сүртө улам караса, анын басканы Рудольфтой. Чын эле ошобу? Утурлап басса ошол экен. О, таалайым деди. Ал өзүнчө күбүрөп, кубанычынан бүткөн бою чымырап, батыраак ага жетейин деп алдын торой басты. Рудольф дагы кадамын мурдагысынан тездетип, каадасынча желе басып келе жатат. Мына жетип да калды. Күлүңдөйт. Жан курбум, аман эсен барсыңбы деди Надя Рудольф ага жакындап келе бергенде. Мынчалык эмне кечиктиң? Коркконуман мен. Андан аркы сөзүн улантууга кудурети келе албай уула түштү. 2 күндөн бери тарткан оор кайгысы, оор азабы анын жаш жүрөгүн жара тилсе да, көзүнө жаш албаган, чымыркана кайраттанган Надя бул сапарда кайрат кыла алган жок. Рудольфту кучактап, энесин көргөндө иреркеген жаш кыздай иреркеп ыйлап жиберди. Ыйлаба жаным, ыйлаба деди Рудольф жарын кучактап. Эмнеге ыйлайсың? Кайта сүйүнбөйсүңбү? Сүйүнчү? Ук жаңы кабарды. Биздикилер бүгүн түнү өкмөттү өз колдоруна алышты. Надя эринин кучагынан бошонуп, күлүңдөй эрине карады. Болсун жаным, болсун. Рудольфтун баткак өтүгүнө, этек жеңине көзүн түшүрдү. Мунуң эмнең? Бүткөн боюң булганып турго? Кимге окшоп калгансың? Жүр эми үйгө кир, жуун. Курсагың дагы ачкан чыгар. Типографиянын куроосунан жараша жүгүрүп, эки бала көчөгө чыга келди. Ийиндеринде асынышкан булгаары, кара сумкалары, сумкаларында аскери өкмөттөн кулаганы, анын ордуна бардык бийлик эмгекчилге өткөнү, митингге элди чакырганы жөнүндө газета баракча ураандары бар. Эки бала тал теректерге, дубалдарга ураан баракчаларды жабыштыра салып кетип бара жатышат. Ары бери өткөн кеткендер токтой калып, үңүлүп аларды окуй кетишет. Бардыгынын жүздөрүндө кубаныч, шаттык, улуу жеңиш, улуу ийгилик менен бирин-бири куттукташат. Көчө бойлоп бастырып бара жатышкан советтик патрулдардын дагы жүздөрү жарык, өйүз-бөйүз суналган бийик дарактар да, короо жай имарат, ала тоонун бөксөлөрү да түгөнбөс, бүтпөс кубанычтын кучагында тургансыйт. Бүгүн күн да күндөгүсүндөй эмес, күлүңдөп көтөрүлүп, мээримдүү нуру менен алдагенде эркелеткендей, сүйүнткөндөй болот. Бир жерге келе бергенде эки бала эки жака бөлүнө чуркады. Бирөө Капал көчөсүнө түшүп, төмөнкү Жайма базарга бет алды. Экинчиси Алматы көчөсү менен жогорулап, Садовый участогуна кетип баратат. Булар ким? Бирөө орус, экинчиси казак. Орусу Коля, казагы Кусайын деген бала. Крестьян газетасы чыгып турган кезде алар ага почтальон болчу. Аны актар жаптыргандан бери булар типографияга кадам шилтеп келишкен эмес. Актардын ташталканы чыкты. Өкмөттү биздикилер алды.
наборщиктер түнү бою газета ураан бастырып чыгарганы жатышат деп кабар угулганда, алар тынч карап жата албастан түндө мында типографияга келишип кол кабыш кылышкан. Мына эми газета ураандарды сумкаларына салып алып, элге таратууга минтип көчөлөрдө кетип бара жатышат. Кусайын Капал көчөсүнөн Сергеополь көчөсүнө өттү дагы, андан ары төмөндөп Ташкент көчөсүнө келди. Анын берки түндүк жагы Жайма базар, базардын айланасында жана ага салааланып келип тараган көчөлөрдө жашаган элдин көпчүлүгү казак менен уйгурлар, кесиби көңчүлүк, жүнчүлүк, такачылык. Кушкана дагы ушунда. Крестьян газетасын таратам деп бул жайга мындан мурда дагы алда нече рет келген. Казагы гана эмес, уйгур, татар, өзбектери дагы аны тааныйт. Көчөнүн ортосунда тура калып, эки жагын каранып, Актар өкмөтүнүн кулаганын эл билсин деп жар сала кыйкыра кетти. Газета алгыла, өкмөт кулады. Тигинден да, мындан да жүгүрө келгендерге газета ураандары берди дагы, мурдагы сөзүн кайра улантып, андан ары жүгүргөндө артынан кимдир бирөөнүн чакырган үнү болду. Эмне балам, токточу. Кусайын токтой калып караса, ошол көчөдө жашаган көңчү казак Сарсенбай карыя экен. Жарым жартылай ачылган дарбазанын түбүндө турат. Атаке, газета алыңыз, деди Кусайын. Крестьян газетасыбы? Кайра чыга турган болдубу? Токто эмес, айланайын. Жок, атаке, Ведомость газетасы. Чунак бала эмне дейт? Карыя чуучуп кетти. Аны эмне элге таратып жүрөсүңөр? Албайм аныңды. Большевиктерди жамандап жазышкан чыгар. Карыя мулжуңдап кайра басканда Кусайын. Андай эмес, атаке. Уккан жоксузбу? Актарды биздикилер түндө ташталканын чыгарышты. Ишенбесеңиз, окутуп көрүңүзчү. Сонун кабар бар, деди. Карыя тарпалаңдай баланы көздөй жүгүрдү эле. Коңултак кийген галошунун бирөө бир бутунан ыргып барып, көмкөрөсүнөн түштү. Аксаңдай басып ага жетип, бутуна кийгенче Кусайын дагы жүгүрүп келип, ага бир даана газета берди. Рахмат балам, рахмат, деди карыя. Жакшы кабарың бар экен. Калган катканы болсо, окутуп угайын. Кусайын кайра бурулуп, Ысык көл көчөсү менен Кучигур жака көтөрүлүп бара жатканда, алдынан карпа курп Рудольф чыга келди. Баягыда Березовскийге барганда баланы биринчи рет жолуктуруп, анын колунан бир даана газета алып окуганы эсинде. Андан кийин баланы ал кезиктире алган эмес. Мына эми көрөрү менен эле аны таанып Рудольф: "Токто балам, токточу. Сумкаңдагы эмне? Газетабы?" деди. "Ооба", деди Кусайын күлүмсүрөп. "Жаңы газета, түндө өкмөттү биздикилер алды. Укканыңыз жокпу аны?" "Ал жөнүндө менин да кабарым бар", дегенсип Рудольф балага жылмая башын ийкеди дагы колуна бир даана газета алды. Окуп көрсө, Актардын Ведомость газетасы большевиктердин маркасы менен басылып чыгыптыр. Эртеңки боло турган митингке элди чакырган баракчалары, ураандары да бар. Баракелде, жараган экен ишке, азаматтар", деди Рудольф. Актардын өз газетасы менен өздөрүн кайра бетке уралы, мазмуну өзгөртүлсүн. Ал жумуш Крестьян газетасында иштеген наборщик большевиктерге тапшырылсын деп түндө согуштук революциялык комитет чечим чыгарган. Аналар аткарыштыбы, жокпу деп Рудольф сарсанагада келе жаткан. "Эми мына карабайсыңбы? Газета гана эмес, ага кошуп баракча, ураандарды дагы бастырып чыгарышыптыр. Мындай ишке ким ыраазы болбосун?" Кубанганынан наборщиктерге минтип Эрик таңынын жарчысы болуп, эл ичинде большевиктердин туңгуч басма сөзүн таратып жүргөн бул жаш патриотко өз ичинен миңдеген алкышын айтты да: "Рахмат, бөбөк, рахмат. Ушинтип элиңе кызмат кыл", деди Рудольф. Эртеси офицер клубунда чоң митинг болду. Залдын ичи толгон эл. Клубтун ичи сыртын курчаган кызыл гвардеецтерден адам жиреп өтө алгыс. Өткөн күнү өлүм жазасына тартылып, өлүмдөн кайра тирилгендей араларына кошулган Гречко менен Бересневдор элден суурулуп президиумга өтө беришкенде, залдын ичин дүңгүрөтүп колдор чабылды. Ду басылар менен
Виноградов ордунан туруп митингди ачып, улуу жеңиш менен элди куттуктап, ар кимисине сөз берди. Дүгдүйгөн кою кара чачын ёжик этип алдырган кара мурут, кара тору казак жигити трибунага чыга келгенде бул ким экен, бул ким дешти тааныгандар. Казак жигити эмне дээр экен дегендей маани менен миңдеген көз бул кимде. Ошончо көп көз көзүнө учураганда бир аз жүрөксүндүбү же чаржайы тойду бир жерге топтоюн дедиби. Негедир ал жарга капталган жолоочудай тык токтолуп калды. Оң колу менен чачын бир ирет сылады дагы алга обдулуп, ала тоонун аскаларында шаңшыган ала барчын бүркүттөй залдын ичин жаңырта үнүн чыгарды. Ал үн өмүр бою падышачылык менен бай манаптарга эзилген, эркиндикти эңсеген казак-кыргыз элинин үн эле. Ал үн караңгы түнгө капталып, ындыны өчүп, үлдүрөп, өлүм алдында турганда жарык тагын көргөн карапайым көчмөн элдин кубаныч үнү, шаттык үн эле. Ал үн кан төгүп каршылашып алган Совет өкмөтүнүн кызыл туусун колдон түшүрбөс үчүн, аны желбирете жогору көтөрүп, жолго жолтоо болбогон жоолорго каршы туруу үчүн казак-кыргыз элинин айныбас анты берген жообу эле. Бул ким көп сүйлөдү. Сөзүндө ал казак-кыргыз элинин башынан өткөргөн оор күндөрүн, бай менен манаптардан, кулак менен чиновниктерден эзилгендерди айтып келип, сөзүнүн аягында биз деди, Жети суунун жергиликтүү эмгекчилери ким жоо, ким дос, ким жакын, ким алыс экенин жакшы билебиз. Жообуз эзүүчү тап, досубуз эмгекчилер. Кашыкканыбыз калганча жеңип алган ушул Совет өкмөтүн жактайбыз жана сактайбыз. Жашасын Совет өкмөтү, жашасын эмгекчил, жашасын Кызыл гвардия деп сөзүн бүтүргөндө, ураалаган үндөргө кошулуп, түркүрөтө чабылган колдор көккө чейин басылган жок. Верныйда актар кулап, Совет өкмөтү орногону жөнүндө Петроградка, Ташкент менен Пишпекке телеграммалар жиберилди эле. Жети суунун областтарынан дагы куттуктоолор келе баштады. Ысык көл боюндагы көт малды болушунун эмгекчи кыргыздары өздөрүнүн куттуктоо каттарында мындай дешкен: бүгүн большевиктердин жеңгендиги жөнүндө кабарды угуп, Жети сууга орногон жаңы өкмөттү жан дилибиз менен куттуктайбыз. Убактылуу өкмөттүн мурдагы комиссарлары бизди тоноодон, өлүмдөн жана ачарчылыктан куткаруу жөнүндө эч бир чара колдонгону жок эле. Сиздерден биздин күткөнүбүз жакшылык. Верныйда Жети суу эл комиссарлары шайланганда, Гречко дагы социалдык камсыздандыруу комиссары болуп дайындалып, ишине киришип, кеңсесинде отурган кези болчу. Бир кезде эшик кагып, уруксаат сурап, эки адам кирип келди. Гречко алардын өз жердештери Терентьев менен Шукарев экенин көрө коюп, ордунан тура калды. Келиңиздер, келиңиздер. Алар менен кол алышып көрүштү дагы отургузду. Өзү дагы отуруп, сурай кетти. Кана сүйлөңүздөр, кайдан? Пржевальскийден келе жатасыңарбы? Жакында Пржевальскийде убактылуу өкмөттүн комиссарларынын жетекчилиги менен жер башкармасынын съезди болуп, ошондо областта жер суу маселеси боюнча съезд болгону жатат. Ошого барыңыздар деп, буларды мында делегат кылып жиберишкенин айтышканда, Гречко: кандайча жиберишти? Болгондо силерге алар ишенишкен го, деди. Терентьев күлдү. Съездде алданды алар. Ооба, ошентишти, деди. Шукарев дагы. Өзүбүздүн адамдар экен деп, биздин кандидатурабызга каршы болушкан жок. Андан ары алар убактылуу өкмөттүн комиссарлары Ивановту каматышканын, Чорныйды дагы камай турган болгондо, ал араңдан зорго качып кутулганын айтышканда, Гречко: о, доңуздар, деди кыжырланып. Өлүп бара жатышса дагы жыландай жаккысы келишкен экен. Мейли, билгенин кылып турушсунчу. Өмүрү да аз калды алардын. Ойлонгон спиртке турду дагы сурай кетти. Кече мында шаар багында чоң митинг болуп өттү. Ага катыша албай калдыңар го? Катыштык, Прокофий Данилович, катыштык. Трибунадан сизди дагы көрүп калдык. Анда аныңар жакшы болуптур, деди Гречко. Митингде большевиктер менен Совет өкмөтү жөнүндө, жумушчулар менен крестьяндар жөнүндө, жергиликтүү эл менен орус элинин ортосундагы
таттуулук, достук жөнүндө көп сонун сөздөр болду. Жолдош Лениндин жер жөнүндөгү тарыхый декрети дагы айтылды. Ооба, ошондой болду, деди Терентьев. Чынын айтсам, мен мурда эч нерсени түшүнбөй эки ортодо жүргөн экем. Митингден кийин түшүндүм, көзүм ачылды. Эми мен мындан ары карай Совет өкмөтүнө жан дилим менен кызмат кылууга алдыңызда антымды берем. Рахмат, аныңызга рахмат, деди Гречко. Унутуп калбайын дегенсип, эңкейип газетага бирденкелер жазды дагы башын көтөрдү. Эми кандай кылсак болор экен? Бирөөңөр тезинен кайра Пржевальскийге барып, андагы большевиктер болуп, Совет өкмөтүн жарыялап, казарманы колго албасаңыздар болбойт. Бул жөнүндө мен областтык согуш комиссары жолдош Береснев менен сүйлөшөйүн. Ал эмне дээр экен? Ошентиңиз, сүйлөшүңүз. Кимибизди жиберсеңиздер дагы, мында биз даярбыз, дешти. Экөө бирдей жараша жооп кайтарып. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Баяленовдун «Боордоштор» романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова. Бул ирет романдын экинчи бөлүгүнүн «Куугунтукта» жана Советтер бийлиги үчүн бөлүгү тааныштырылды.